Мисалы апаң бар да, ырыскың жеңил болот экен, дубаларың жакшы кабыл болот экен, анан ден соолугуң чоң болот экен. Мындай апалар төрдө отуруп алып, кыйкырып урушуп отура берсе деле, ошол апанын касиети болот экен, ден соолугуң чоң болот экен, тилектериң жеңил кабыл болот экен, ырыскың берекелүү, анан жеңил болот экен. Апа кеткенде ушул 3 нерсе кошо кетет дейт да, мындай кийин сезет дейт ар бир адамчы. Апанын касиети ошончолук. Анткени апаны мен байкадым, бир жака кеткенде жакындарың келгиче унутуп деле кое турат. Бирок апа күндөсү төб башымдын ар жагында калсам, кадимки ойлонот да, уктабай чыгат. Телефонун жаңгыр жактап уктабай чыгат. Улам чала берет. Ошон үчүн бирок апалардын кадырын эмнеге билбей атабыз? Көп көргөн нерсенин кадыры болбойт экен. Апаң күнүгө бет алдыңда да көпчүлүк айтат да, апаң кеткенден кийин аябай арман кыласың деп. Баягы мынтип болбойт. Мына күндө эле чыгып атат, кадыры жок деп.